Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Жакшы эс алдыңарбы? Балдар, азыр эшикте кайсы мезгил? Туура, көз мезгили. Бул жума ичинде жер-жемиштер менен таанышып, туура айтып берүүгө үйрөнөбүз. Алгач өтүлгөн сабак боюнча кайталап, Айдин менен Хадичага көңүл буралы. Сенин колуңда эмне бар? Кана көрсөтчү колуңду. Алма. Кана көрсөтпөйсүңбү алмаңды? Алма. Алма, Алма каякта өсөт балам? Алма вакта. Алма вакта өсөт, Өрүк каякта өсөт, өрүк? Өрүк. Алма вакта. Жок, өрүк дагы бакта өсөт да, бактарда, Алма. Алмурут дагы бакта өсөт, Алма. Бактар өсөт. Бактарда өсөт. Анан алма, алмурут, өрүктөр бышканда биз аны үзүп алабыз, макулбу? Тиги бактардан үзөбүз, Анан сен эмнени жакшы көрөсүң? Сен дагы алманы дагы эмнени жакшы көрөсүң? Амурут жаңгак. Алмурут жаңгак дагы? Дагы жаңгак. Жаңгак, бананды жакшы көрөсүң, Кулпунайды, Кулпунайдан варенье жасайбыз, сен ошону жакшы көрөсүң, Ооба. Анан арбузду дагы жакшы көрөсүңбү? Ооба. Тынч отур эми. Арбузду дагы жакшы көрөсүң, Азаматсыңар. Балдар, жер-жемиштер бадалдарда өсөт. Алар кулпунай, карагат, малина. Карагат көп жылдык бадал. Биздин жерибизде кара карагат жана кызыл карагат өсөт. Карагаттын дарычылык касиети бар жана витамин көп. Кулпунай жемиши майда, ширелүү, жыпар-жыттуу жемиш. Кулпунай көлөкөй жерде жакшы өсөт. Малина таттуу болот. Сабактары тикенектүү келет. Малинада витамин абдан көп. Адамдар аны көп пайдаланышат. Булардан үй шартында кыям, суусундуктардын түрлөрү жасалат. Аларды биз састымолоп калганда чайга салып ичсек абдан пайдалуу. Балдар, мына биз сүйүп жеген жер-жемиштерди таанып билип алдык. Бул жемиштерди жеп, күчтүү, сулуу, азамат балдар болгула. Балдар, ким кандай жер-жемиштерди жакшы көрөт? Мына ошол жакшы көргөн жер-жемиштериңердин атын атап, өңү түзүн мага айтып бергенди унутпагыла. Саламатта калгыла балдар.